1 майдан тартып Жалал Абад шаарында 80дей мекеме ишкана иштеп баштады. Алардын басымдуу бөлүгү өндүрүш тармагы, шаардык мэриянын, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, салык, санэпидем жана башка бир катар тиешелүү кызматтардын адистери менен биргеликте 10 топ түзүлүп, алар Жалал Абад шаарындагы ишин баштаган мекемелер санитардык эрежени кандай сактап жатат болду экен деп рейд кылды. 2 майдан ишин жанданткан Жалал Абад шаарындагы темир бетон буюмдарын чыгаруучу заводко дагы барышты. Өндүрүштүк ишканада талаптар сакталып жатканы көрүнөт. Мекеме кире беришинде залалсыздандыруучу каражаттар колдонулууда. Ар бир жумушка келген кызматкердин дене табы текшерилип, антисептик себил өткөрүлөт. Ишканада учурда 50дөй жумушчу эмгектенүүдө. Маска тагынгыла дейт, немени кармагыла деп атат. Колду бат-бат жууп атабыз. Антисептик бар жогу бар жетишти. Мына заводко кирген жерде байкасаңыздар болот, атайын тепловизор менен, колго себүүчү каражаттар менен, маскалар менен ар бир сотрудникти киргизип, бардык санитардык нормаларды сактоо менен иш алып барып жатабыз. Рейд жүрүшүндө унаа тетигин саткан дүкөндөрдүн ээлерине дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эрежени аткарбаган айрым май алмаштыруучу жайларга эскертүү берилди. Баягы бүгүнкү күндө шаарда жандана түштү, эл көбүрөөк боло баштады, машиналар көбүрөөк боло баштады, бир топ ишканалар иштей баштады. Ошонун негизинде баягы ар бир жетекчиге дагы бүгүнкү күндө рейд өткөрүп, ушул санитардык талаптарды аткаруу боюнча, мындан сырткары ошол жетекчилердин өздөрүнүн жоопкерчилигин дагы эскертүү боюнча иш-чараларды түзүп атабыз. Рейд учурунда талаптуу аткарбай иштеп жаткан чач тарачтар да кезикти. Айрым кызматкерлер бет капсыз эле иштеп жатышат. Адистер тарабынан аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, санитардык талаптуу аткаруу жагы эскертилди. Ушул талаптарды аткарышыңыз керек, бир адам багытта болуш керек. Коронавирус илдетинен улам Жалал Абад шаарында 4 айга коюлган салыктын планы дагы толбой калды. 275 миллион 317 мың 600 жетилген план болсо, анын аткарылганы 4 айга 212 миллион аткарылган. Мындайча айтканда 77% аткарылган. Ошондой 62 миллион ушу 4 айдын ичинде аткарылуу план эпидемия байланыштуу түшпөй калган. Салыктан чогулбай калган 62 миллион сомдун 44 миллиону республикалык, калганы жергиликтүү бюджетке түшүш керек болчу. Жоготууга учураган каражатты толуктоо максатында шаардык мэрия кризистик план иштелип жатканын билдирди. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.